Улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институту тарабынан жарык көргөн бир нече эмгектин бете чары өттү. Алар Манас, Семетей, Сейтек эпосторунун долбоор мерчемдери. Экинчиси Лондондогу Оксфорд университетинин профессору, тилчи, түрколог Хату Артур Томастын Көкөтөйдүн ашы боюнча англис, орус тилдеринде жазылган илимий китеби. Дагы бир айтуучулук өнөргө багытталган Манас фольклор жана акындар чыгармачылыгы боюнча изилдөөлөр жана бир топ калемгерлердин чыгармачылыгы боюнча изилдөөлөрдөн турган адабият таануу маселелери. Иш-чара Манасчы Сагынбай Орозбаковдун Манас эпосунун жазылып алынышынын 100 жылдыгына, 1952 жылдагы Манас эпосунун изилдөөгө арналган конференциянын жана улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгынын башталышынын 70 жылдыгына арналды. Институт тарабынан жарык көргөн орус, түрк, англис тилдериндеги илимий эмгектер тууралуу толук маалымат берилди. Манас, Семетей, Сейтек деп План проспектине Маликов, Токонбаев, Сыдыкбеков түшкөн. Ошону улуу жазуучу Чыңгыз Айтмат өзүнүн 24-26 жашында которгон экен орус тилинде. Ал кишилер жөн эмгектен койгон жок, түнүтүп койгон жок. Канча убактысын кетирди. 6 жылдай убактысын кетиришти. Ошол проспектин түзүш үчүн. Анын үчүн ондогон варианттарды окуп чыкты. Котормону билесиңер. Маяковский айткандай, издеп жатып жалгыз сөздүн тазасын, 100 000 тонна сөз рудасын казасың деген сөзү бар. Бул жерде 1% талант болсо 99% эмгек болуш керек. Ошондуктан кыздар ушул ишти колго алышып, кыргыздын кичи эпостордун дүйнөгө таратуу деген дебиз менен атайын кабинетибиз дагы бар, сайтыбыз дагы бар бул жөнүндө. Ошону ишке алышып кыздарыбыз кичи эпосторду которуп жатышат.